алейкум туугандар, баарыңыздарга Алланын рахматы, райымы, мээрими, тынчтык болсун. Бул кухня эмес, бул Сизо Айдин эмес, бул Дубай. Азыр силерге шайлоо жөнүндө айтып беребиз. Кече шайлоодо айтып элек, талапкерлер мыйзам жаза турган эмес, атын жаза албай тургандар бар атат депчи. Бирөөнүн атын да атаган эмеспиз ба, сөз эзин табат дейт го эми. Действительно бир кыйын кызмат кыла турган инсандар барсын деген гана ойду айтасың да. Анан кээ бирлер суроо берип туруп, анда сенин оюң боюнча кандай адамдар барыш керек, кимдер барыш керек депчи. Биринчиден мен оюм боюнча, жеке оюмду айтат элем, биринчиде акчасы эмес, акылы бар адамдар барыш керек депчи. Акчасы көп эмес, акылы көп адамдар, акчасы көп эмес, тажрыйбасы көп адамдар барса ошондо иш болобу депчи. Кантип буларды электен өткөзөбүз, мынча көп болуп атат десе, мисалы элементарный эле мен ойлойт элем, мисалы мен оюмча дейм, муну жат жазуу жаздырганча эле, кыргызча жат жазуу жаздырганда эле уже бир 50-60% угуласа керек да. Андан кийин 8 жерде 8-ин канча, 7 жерде 5-ин канча, мындай кыйын эмес, логический суроолорду эле берсечи. Же болбосо мындай айтыш керек, ошо городской кеңеште 132 гектар жер болгон. 14 депутат келди да, ар бири 6дан жерди өзүнө жастырып алды, 6 гектардан. Ошондо канча гектар жер калды? Же болбосо ошо городской кеңеште 300 миң шайлоочу бар. Бирок 300 миң шайлоочунун 80 миңи акчага сатылып кетти. Ошондо канча проценти акчага сатылып кетти деген ушундай бир суроолорду эле мындай башты ишете турган элементарный суроолорду эле берсе, анан Кыргызстандын конституциясы боюнча, тарых боюнча бир экзамендерди кылып койсо, ошол жактан эленип өтүп барып, анан кийин мындай сабаттуулар кандидатурасын койсо жакшы эле дейм да. То бизге ошондордун баары кое болуп жөн эле бир акчасы менен өтүп кетип аткандар көрүп атабыз. 20 жылдан бери ошо городской кеңеште, жогорку кеңеште отургандар бар, кулабай отуруп кетти. Же бир мыйзам көтөрбөйт, же долбоор көтөрбөйт. Жөн эле ушул орунда эле болуп, же жаштарга бербейт, же илимдүүлөргө бербейт. Партияда ошо акчасы бар, ошон үчүн алдыга коюп алган, кыскасы өзүнө ыңгайлаштырып алган. Анан кийин кулабайт буларчы дагы. Городской кеңеште өзүнчө ошо атасы болгон, атасынан кийин баласынан ушинтип бири-бирине өтүп келе берген да. Мандатты берген, жан берген менен барабар да, өлсө да бербейт да. Жаштарга мындай илимдүүлөргө жол бошотпойт да. Ошон үчүн мен ойлойм, бир мындай акчасы көп эмес, акылы көп инсандар келгенде Кыргызстан өнүгүү өзгөртүш керек деп. Эми азыр шайлоо дагы бүгүн 17-сүй, бүгүн шайлоо бүттү. Азыр жыгылган күрөшкө той өтүп болуп, азыр дагы башталат. Тиги сатып алды, бул минтип алды, тиги бул интрига. Азыр күч энергиянын баары дагы бирини деле соцсетте ызы чуу болот да. Утулганды да билиш керек, утканды да билиш керек да. Не дейбиз? Күчтүүлөр утсун, күчтүүлөр жеңсин. Кыргызстанга кызмат кыла ала тургандар келип кызмат кылсын демекчибиз.